ilgeri bir zamanda çözüp tokoy bolup bulak taşıp özüm bulgundu oldu. Ulu dayranın boyunda bir ulu el turat. Al dayranı Enesay deşşuge. Bana bildin mi? El oşondele tuğulu besken yer susun enedep bıyık görgön. Al geçte Enesay'dı ceyiktep arru el gongon. Birin biri çağab algan, birin biri tiyip algan jokerçilik zaman. Adam öldürü ertige septelip, menet kılbay oljalap algan okat oңай көрүнгөн. Bir жолу эл атасы жырты кесе карт баатыр каса болуп, калайык аса тутат. Арбактар катап кайбирен баштаган макулуктун 9 түлүгүнөн 9тап жандык курмандыкка чалышат. Аса күткөн ыйык күн теңирдики деп, кыргын чабыш токтоп, 40 катадан тараган кыркурун эл карт баатырдын карашына чогулат. Ата салты боюнча аштан аш куланып 40 күнгө созулат. 40-чы түнү таң атарда чарчаган эл карайлап уйкуга көзүн. Ушул таңда арба кийиси көк теңирдин жолун бускан жоокол салып, эл башына каран түн түшөрү жан адамдын оюна келбейт. Аза күнү жоо тийбейт деп, арамдыгы жок ак пейил эл бейкапар жаткан. Кечээ кештен токойдо адамча сайрап, каргашадан кабар айтып жүргөн түн кушунун үнүнө эч ким назар салбаган. Сильный хуш. Арба айткан аламат болору болсун. Ал куш адамчы сайрадыбы? Ооба. Каргашанын кабарчысы да.
Адам уулун туумак кыйын, өстүрмөк кыйын, ай өлтүрмөк көз ачып жумганча. Жанаштагы кымыз бөксөргөнчө бир ру эл кыйрап жатып калды. Кийин булардын куңгубары калбасын, элдин ат өчүп дайыны жер менен жексен болсун деп, өчөшкөн жок, кара дебей, жаш дебей, тып-тыйпыл калды. Улуу журтта катуудан тулга, жумшактан күл калды. Бугу Кайберендин ыйык энеси. Адам оолунун жанын сактаганын кандай? Арам ойго кире элек, күнөөгө бата элек наристе кезинде боопоосуз дүйнөдөн кете бергени ырас болбойт. Айып көрбө, Мундоли апа. Баланы баледен сактабасам, менин энелигим кайсы? Эмчек сыздап, ийип жатканын карачы. Обал ойлонуп кылганың бу. Бу деген адам баласы. Эресеге жетип мерген болуп алып, сенин тукумуңду курутар. Жок, Антбек, бул эми менин уулум болуп чоңойот. Өз бир туугандарына карасынамак беле. Ал ким билет мүйүздене. Адам баласынын колунан ар жамандыкты күтүүгө болот. Деги өзүң бил. Балким тууралык сендедир. Адилетке үйрөтөр, энелик мээримим ага ак бейил берер деп мүйүзден бешикти мүйүзүнө илип алып, ашып суу кечип, кыйырсыз мелмел жер кесип, баланы каргашалуу жайдан алага жеткинип коет. Баланы көктөй тынок, күндөй жылуу көлү бар, башына булут түнөгөн, чер токойлуу, адалдык ээлеп, арамдыкты жолотпогон жерге эртерээк жеткизсем деп кашыгат. Ал Сыккөл деген жер эле. Асырандуулуу эркетип, ак бугунун кыздарынын ичинен өзүнө колукту тандап алат. Жокөнүн тонуулу төрөлгөндө мүйүз жана ак бугу өзү мүйүзүн илип алып, коңгуролу ак бешик алып келип берген экен. Мына бала көрбөй көзү каткандар мүйүз дененин касиетине сыйынса тилеги кабыл болот деген сөз эл оозунда ошондон калган.